бизде мына свет жок болсо суу да өчөт да, муздак суудагы. Бардык нерсе светке байланыштуу. Ош шаарынын Мамуров 107 көп кабаттуу үйүнүн тургуну 3 балалуу эне Бүүсанам Ашым кызы 2 күндөн бери электр жарыгы өчүрүлүп, жылуулукта берилбей жаткандыгын айтат. Балдарын сууктан сактап калуу айласын таппай жаткан учуру. Акыркы күндөрү чектен ашкан суу кабар айында тиешелүү тармактар күчөтүлгөн тартипте иштеп берсе болмок деген пикирде. Свет өчүп атат. Мисалы эле кече кечкурун 5:30да өчтү. Свет, ошо менен 8ге жакын күйдү. 3 саат. Себеби биз свет жок болсо деле отура берет элек. Биз светке бардыгыбыз байланган. Суубуз дагы, отопление дагы тып бардык өчөт. Бизде жашоо мындай гана токтойт. Эми жери болсо экен биз отту жагып, тап домдо отам жага албайт экенсиң. Тып эле отуруп каласың муздап. Балдарыбыз ооруп атат тынбай. Сыз орун алган жагдай шаар тургундарынын нааразычылыгын жаратып, жашоочулар Ош ТВ телеканалына кайрылууга аргасыз болгон. Жашоочулар бир эле учурда электр жарыгы, жылуулук жана суу берүү токтоп жатканы жергиликтүү бийликке жетсе дешет. Кыштын ызгардуу сугунда бул жагдайдын кайталанышы шаардыктарды түйшүккө салган. Биздин дондо проблема көп. Суу жакшы чыкпайт өзү. Аны азыр келгенсе анан кийин эми суу өтө катык суук болгондугуна байланыштуу суу тоңуп калып, отоплениеси да иштебей калат. Анан 1 саат, жарым саат болсо да эптеп чыдайт. 2 саатка, 3 саатка ар бир саар менен 2 саат өчөт, түштө өчөт, кечкурун өчөт. Анан түндөсө эл уктаган айында өчүп калат кээде. Ошон үчүн кыйыныраак болуп атат да. Бар жокту кийесиң эми карыган адам өтө кыйын экен, жаш балдар муздабайт экен, нары бери чуркап. Мен каяка чуркай алам кагылайын. Кичине кары картаңдарды ойлогула. Ушунчалык кышка камданабыз дешет. Кышка бөлүнгөн акчалар каяка кетип атат. Эмнеге жазындасы буну ремонт кылып даярдап алышпайт? Ал эми Ош электр тармактар ишканасы Ош шаарында электр кубатына болгон керектөө нормадан ашыкча пайдаланылып жаткандыгын билдирет. Мындан улам ишкана мал менен өчүрүүгө барып жатат. Анткени ашыкча пайдалануудан улам зымдар менен трансформаторлор иштен чыгат. Токтол суу сактагычына суунун көлөмү да түшүп кетип, выработка электрин иштетүү биздин элдин керектөөсүнө жетпей калып атат, кошуна өлкөлөрдөн алып атабыз. Ошондуктан биз мындай верный отключение же ограничение жасаган жокпуз. Туура 2 күндөн бери биз мал саат менен ошо регулирующий мероприятие өчүрүүлөргө барып атабыз. Бул Ош шаарында азыркы учурда дагы 25 мегаватт өчүрүүлөр бар. Саатына 1 сааттан район көчөлөр боюнча өчүрүүлөр бар. Негизинен азыр Ош областы боюнча 40 мегаватт отключение бар. Бул электр энергия болгон керектүү өзү нормадан өтө эле көп ашып кетти. Мына күндүн сууктугу болуп атат. Күн мына уже бир аз сууктук азая баштады. Бул менимче ушул сууктун азайышынан эле токтотобуз. Электр энергиясын колдонуу чектен ашкандыктан электр жабдыктарга күч келип, авариялык учурларда катталууда. Мындан улам Ош электр тармактар ишканасы электр кубатын сарамжалдуу пайдаланууга чакырат. Бүгүн министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Ош облусуна болгон жумушчу сапарын алкагында Ош шаарындагы жылуулук электр борборуна барган. Анда калкты жылуулук менен үзгүлтүксүз камсыздоо талабын койгон. Алмагүл Эркебай кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.